Кыргыз спорт телеканалы бүгүнкү эшенин соңку финалга назарыңыздарды бурат. 55 килограммга чейин салмак чемпиондук. Өткөн жылы дал ушул салмакта чемпион болгон Сардар Конушбаевди жеңип алган Акыйкат Кулжигит уулу кызыл тиркөчөн, көк тиркөчөн балбан Нурмухамед Абдуллаев ал болсо Балбай Дордоковду жеңип алат. Балбай Дордоков өткөн жылы күмүш байгени ийгилигин айттыр. Өткөн жылдагы мыктыларды жеңип алган балбандар өз ара мыктылыгын аныкталган. Акыйкат Кулжигит уулунун алгачкы ишенимдүү аракети жана 2 упайга ээ болгон Акыйкат Кулжигит уулу мындан ары кандай күрөштү өткөрөт байкайбыз. Азыр Нурмухамед Абдуллаев атаандашында жерден дагы көп күтүүдө. Мындан кийинки кармашты дагы соңуна чейин байкайлы. Айтор балбандардын өтө күрөшү бар. Ар бири өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулушат. Акыйкат Кулжигит уулу өткөн жылы 55 килограмм салмак чемпиондукта чоңдор арасында өзүн көрсө ушул катышкан болуш керек. Мен жаңылышпасам, бирок өзүнүн атын көрсөтүүгө жараган. Мисалы Нурмухамед Абдуллаев болсо өткөн жылы күмүш байген жеңген, быйыл коло байген жеңген, быйыл эми жогору дегенден күмүш болсо алтын байген үчүн дагы бычынашкан балбан. Андыктан кимиси жеңишке жетерин дагы байкап көрөбүз. Акыйкат Кулжигит уулу чоң бир мотивация менен билебиз, өзүн болушунча мыктап көрсөтүүгө бар аракетин көрүүдө. Анысынан Сардар Конушбаевдин жеңиги бул Акыйкат Кулжигит уулунун чоң бир ошол келечекти бүтүргөндөн айтат. 2010-жылы жаштар арасында Акыйкат Кулжигит уулу күмүш байген жеңген дагы айтууда. Ал эми атаандашына кайрадан төрт упайга өзү түшүп калды дагы. Акыйкат өзүнүн болторунун кереметтүүлүгүн көрсөтүүдө. Мейрамбек Ахмедов жөнөкөй эмес баштоочуларды анын колунан талим-тарбия алган Акыйкат Кулжигит уулу учурда 19 жашта. Демек келечекте да көп үмүттөндүрөт десек дагы бул Колумбиянын бет маңдайына турган Нурмухамед Абдуллаев атаандашына каршы эмне айлама ойлоп табынын дагы бирок Акыйкат Кулжигит уулу буга чейин ошол чоң бир дем күч менен элдер үстүнө чыккан. Андай ошол шык дем күч берүүгө Нурмухамед Абдуллаевга жетишпей калган таасирлерди калтырдаган дагы эки балбан тең эми баардык нерсе өзлөрүнөн көз каранды жана кимиси ийгиликти жаратат, кимиси өзүн мыктап көрсөтө албай калат. Аны дагы сиздер менен биргеликте байкайбыз. Айтор алтын өнөсүн алдыга чыккан Акыйкат Кулжигит уулу алтын байгеге өтө жакын барганын дагы көрүнөсүздөр. Нурмухамед Абдуллаев 20 жашта, анын бет маңдайындагы Акыйкат Кулжигит уулу буга чейин айткандай эле 19 гана жаштагы балбан жана экөө теңиздин улуттук курама командада дал ушул 55 килограммга чейин салмак чемпиондукта сөзсүз түрдө алдыңкы 5-6 жылдын ичинде мыктылыгын көрсөтүп ишендибиз келди. Теки упай демек мындан ары Нурмухамед Абдуллаев айтор экинчи дагы бир айлантты 6-6 жана Нурмухамед Абдуллаев сөзсүз түрдө дагы бир накат жасап көргөн керек бар. 6-0 сатып үлкені есепті 8-6 алдыға сүріп шыққан Нурмухамед Абдуллаев дагы жөнөкөй эмес балбан экенин айтсак болот. Айтор биринчи 3 мүнөттүк өтө ишенимдүү түрдө жыйынтык талганын байкап көрө алдык. Күтөбүз мелдештин кийинки бөлүктөрүн. Балбандар кайрадан келемизде кайтып келишет. Бул эретен Акыйкат Кулжигит уулу албетте баштагыдай мына керемет кармаштарды өткөрүүгө басым жасаш керек. Ал эми Нурмухамед Абдуллаев туусуз каптын
өкүл экенин эсиңизге салып өтөбүз. Өткөн жылдан бери мына ушул чоңдор арасында өзүнүн татыктуу көрсөтүп жаткан балбанды колдогондор бар. Бул жерде акыйкат Кулжигит уулунда колдогондор бар жана эки балбандын чынындыгында эле мына бүгүнкү күндүн эсөнүн эң соңку финалдык кармаш жалпыбызга өтө бир кызга мелдеш дагы тартуулайт деп ишенгибиз келет. Анын үстүнө мына Нурмухамед Абдуллаевдин медициналык жардамды алып алгандан кийинки жүрүштөрүн дагы сөзсүз түрдө байкайлык, антсе дагы ар бир балбан өзүнүн чогусу өзлөрүнүн буга чейинки даярдыгын ушул жерден көрсөтүүгө дагы умтулушууда. Айтор мына балбандарды эки тараптан колдоолору бар. Байкайлы жакын аралыктагы кармаштар жана акыйкат Кулжигит уулу каршылашынын ылдыйдан көтөрүп кетүүгө да умтулган. Оңдон чыккан жок. Нурмухамед Абдуллаев. Айтор эгерде эле атаандашы бир ката чыгып кетирсе, аны сөзсүз түрдө колдонууга жөндөмдүү балбан экенин байкадык. Көрөлү. Акыйкат Кулжигит уулу жана Кулжигит уулу эмнени көрсөтөт болду экен байкайбыз. Активдүүлүк бар. Калыс эки балбан тең активдүү болууга чакырууда жана ылдыйдан каршылашынын белине келге болгон умтулуу. Бул ирет акыйкат Кулжигит уулунун колунан чыккан жок жана мынтип эки балбандын тең күйөрмандары бири-бирин тең пассивдүү деген чечимдери бар. Бирок жок, экөө тең умтулууда, экөө тең күрөшүүгө аракетин көрүүдө жана азыр эмне менен жыйынтыклат бул кармаштардагы сөзсүз түрдө байкайлы аракеттерин көрүшү зарыл жана Нурмухамед Абдуллаев аракетин көрөлү. Жакын аралыкта кармаштар. Кайсы балбан бизге коз ыкманы тартуулайт экен деген дагы мына чоң бияр суроонун алдында калдык жана ушул жерден биз сөзсүз түрдө ага жоголууга да умтулушубуз керек. Бул жерде күйөрмандардын көпчүлүгү мына финалдык кармаш болгон үчүн өтө эмоционалдуу түрдө мелдешти көрүүдө. Андыктан ашыкпай туралы 1 мүнөттөн азыраак убакыт бар жана Нурмухамед Абдуллаев атаандашынын артына өткөргөн жок. Акыйкат Кулжигит уулу керемет түрдө чыгып кете алды дагы. Ушул жерден эми биз алардын кайрадан күрөштөрүн дагы байкап көрөлү. Жакын аралыктагы умтулуулар жана азыр Нурмухамед Абдуллаевдин оң колу байланган болчу. Азыр байламтадан чыккандан кийин сөзсүз түрдө ал жүрүш жасаш керек. Бул жерде Кулжигит акыйкат Кулжигит уулунун активдүүлүгү сөзсүз түрдө керек. Убакыт 10 секундалык убакыт бар. Жыйынтык эмне менен коштолгонун сөзсүз түрдө байкайбыз. Акыйкат Кулжигит уулу бали канча дагы күмүш байгеге жетти. Ал эми Нурмухамед Абдуллаев алтын байгени ээлегенден кийин күйөрмандардын айрымдары туруп кол чабуу менен белдешкенди жыйынтыктайт. Ал эми Кыргыз спорт телеканалы жалпыңыздарды эртең менги саат 10дон баштап дал ушул спорт ордосундагы өлкө чемпиондугун көрүүгө чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев, кесиптешим Адлет Семиганов, ошондой эле Азамат Асылбашевдер кызмат кылдык. Андан сырткары биздин жалпы техникалык жамаат Айтор спорту сүйүңүздөр, спорт менен башыңыздар амандашыңга чейин бар болуңуздар.